Орозого даярдык кандай болуп атат? Пайгамбар жашындагы Орозобек Жуношов Нарын облустук казыятынын башкы бухгалтери болуп дайындалган жылдардан бери орозо кармайт. Рамазан айында орозо тутуу ар бир мусулмандын ыйык парзы деген Жуношовдун ысымы да Орозобек деп жөн жерден коюлган эмес. Себеби ал мындан 63 жыл мурда март айына туш келген орозо айында жарык дүйнөгө келген. Кызыгы быйыл да орозо март айына туш келди дейт ал. Орозо тутуу мусулмандар үчүн 5 парздын бири болуп саналат. Муну орозону мусулман баласы сөзсүз кармаш керек. Орозонун көп пайдалары бар. Мисалы үчүн дайым эле тамак ичип жүрүп атабыз да. Мисалы ашказанга эс алуу дегендей ден соолукка көп пайдалары бар. Бүгүн шектик же Шабан айынын 30 күнү. Бул күнү өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Ал эми орозо 23 мартта башталат. Шектик бул ошол орозо кармайбызбы, бүгүн ай жаңырдыбы, жаңырган жокпу деп шектенебиз. Ошон үчүн шектик деп аталып калган. Ошол шектикте мисалы үчүн ай жаңырдыбы, жаңырган жокпу дегенде бүгүн Саудия мамлекети дагы башка мамлекеттер дагы ошол айды карап жаңыргандыгы жана Шабан айы бүгүн акыркы күнгө толукталгандыгы белгиленди. Ошондуктан эртең Кудайым буйрса биздин Кыргыз мамлекетинде орозонун 1-күнү болуп белгиленет. Шектик бул арапа эмес. Кээ бирлер шектик күндү арапа деп Курман айттын алдындагы күн менен алмаштырып алышат. Арапа Курман айттын алдындагы бир күн, ал эми шектик Рамазан айынын алдындагы 1-2 күндү айтат. Орозо кармоо белгиленген убакыт бою наар тартпай жүрүү эмес, напсини тыюу. Дин аалымдарынын айтуусу боюнча орозо кармоо урушту басуу, таарынгандарды элдештирүү, садака берүү менен алектенүү керек. Рамазан айында дагы эмнелерге басым жасоо керек? Орозонун касиети кандай? Шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүздүк. Бүгүндөн түндөн баштап орозо кармайбыз. Биз көп жылдан бери кармап жүрөм. Бул орозо кармоонун дагы көп жакшы жактары бар. Биринчиден ден соолук үчүн, анан экинчиден бул адамдын жан дүйнөсү тазаланат. Жумушка байланыштуу кыйыныраак болуп кетти. Кээде караңгыга чейин иштейбиз, кечке ушундай болуп калат. Шарт туура келбей атат го. Анан убагы келгенде кармайбыз. Орозо кармаганда не только тамакка эмес, тилге, жаман ойдон, жаман сөздөн алыс болуп, бирөөнү ушактасаң да уже анда оозуң ачылды да, ошон үчүн орозону Алланын ыраазычылыгы үчүн деп бардык жерден орозо кармаш керек. Болгон тамактан эле тыйылбастан ушактан да тыйылыш керек да. Бир чети баягы медицина боюнча дагы ден соолукка пайдалуу, өзүнүн касиети бар. Ошол жылдарда кармайбыз. Орозо диндеги негизги 5 парыздын бири. Балакатка жеткен ар бир мусулман орозо кармоого милдеттүү болуп саналат. Бирок алыскы сапардагылар, согуш талаасындагы аскерлер, кош бойлуу бала эмизген аялдар жана ачка болууга болбой турган дарт менен ооругандар орозо кармоодон бошотулат. Айжамал Болот кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.